Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам, назарыңыздарда валюталар курсу. 3-февралда өлкөбүздө күтүлгөн аба ырайы. Түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүзү Чүй-Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым аймактарында жамгыр жаашы күтүлөт. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык көл, Нарын областарында жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак жана тоңолок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Алгач күндүн ошондой жаңылыктарынан кыскача тизме. Ошто 9 жашар баланын өпкөсүнөн мистенин кабыгы операциясы салынды. Көзү көрбөгөн киши автокырсыктан улам сокурлуктан кутулду. Кытайдан Кыргызстанга 196 адам келди. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Ош шаарында 9 жашар баланын өпкөсүндө туруп калган мистенин кабыгы операциясы салынды. Бул тууралуу Оштогу облустар аралык балдардын клиникалык ооруканасынын анестезиология жана операция бөлүмүнүн башчысы Абдыразак Калилов билдирди. Анын айтымында бала бүгүн 2-февралда саат 12:00 ооруканага алынып келинген. Ал кечээ мистени кабыгы менен жеп алган. Мистенин кабыгы баланын оң жак өпкөсүнө туруп калган. Балага наркоз берилип, бронхоскопия медициналык жабдыгынын жардамында операция салынган. Баланын дем алуусу жакшы, наркоз тараса жалпы бөлмөгө которобуз. Бир жума дарыгерлердин көзөмөлүндө болот. Жакшы болуп калса үйүнө чыгарууга уруксат берилет. Жардамчым Семетей Кочкорбай уулу менен биргеликте ыкчам иш-чараны кабыл алып, баладан мистени алып чыктык, деди ал. Маалымат булагы турмуш кийчи. Кытайдан Кыргызстанга 196 адам келди. Акыркы маалымат боюнча Кытайда аталган ооруну жуктуруп алгандардын саны 9720га жетсе, 213 киши каза тапты. 1-февралга карата алынган маалымат боюнча Кыргызстанда коронавируска кабылган бейтаптар жок. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык Кытайдан 28 январдан 1-февралга чейин 196 адам келген. Анын 182си кыргызстандык болсо, 13 киши Кытай жараны, бир адам башка мамлекеттин жараны экени белгилүү болгон. Келгендердин баары тиешелүү медициналык процедурадан термосканер аркылуу өтүп, оору аныкталган эмес. Маалымат булагы Спутник KG. Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү 2 жол тандабасы түшүп кетти. Жол кырсыгы 2-февраль күнү болжол менен саат 11:00 чамасында болгон. Анда Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү 2 жол тандабасы түшкөн. Кайгыл милиция башкармалыгынын маалымат кызматы аталган фактыны тастыктап, жол кырсыгы 2-февраль күнү болжол менен саат 11:00 чамасында болгонун маалымдады. Окуядан эч ким жабыркаган эмес. Маалымат булагы Спутник KG. Көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк кабарларга бурсам. Көзү көрбөгөн киши автокырсыктан улам сокурлуктан кутулду. Януш Корайдын 20 жыл мурда аллергиядан улам оң көзү таптакыр көрбөй, ал эми сол көзү караанды бүдөмүк ажыратып калган. Бир ирет жөө кишилер өткөн чийинден аны автоунаа коюп кетип, жан башына операция жасалган. 2 жума реабилитация жасаткандан кийин көрүү мүмкүнчүлүгү кайтып келген. Басылма мындан сырткары анын кырсыктаганда алган жаракаты бүтүп калгандыгын жазды. Адистер мындай көрүнүштүү ооруканадан ага жазып берген дарылардын кыйыр таасиринен улам болушу мүмкүн деп болжолдошкон. Ал эми Януш Корай көзүнүн көрүп калышына аны келип сүзгөндө ошол автоунаанын капотуна, андан кийин асфальтка башы менен катуу урулгандыгы себеп болду деген пикирин айткан. Ак халатчандар мындай жакшы окуяга эмне себеп болгондугун медицинанын тили менен так айтып бере алышкан эмес. Себеби муну изилдөөгө катышууга пациент макулдугун бербей койгон. Анткени менен Януш Корай ооруканадан таптакыр кетип калган эмес. Тагыраагы ал ошол эле жайга күзөтчү болуп орношуп алган. Маалымат булагы Спутник KG. Ушул менен бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Эгер сиздер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга катталууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык тилейм.